Президент Садыр Жапаров бүгін мамлекеттик жана коомдук ишмер Кыргыз ССРнин Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи катчысы Кыргыз Республикасынын баатыры Турдакын Усубалиевдин Нарын облусунун Кочкор районундагы Кочкор айылында эстелигин ачуу аземине катышып, анда мындай деди. Өзү туулуп өскөн Кочкор аймагында эстелигин орнотуп, мамлекеттик жана коомдук ишмер өмүрү баарыбызга өрнөк болгон адамдын арбагын эскерип отурганыбыздын өзү эле жакшылыктын нишаны деп ойлоймун. Кыргыз элинин өз заманынын татыктуу, мыкты, сыймыктуу уулу, эң көрүнүктүү мамлекеттик жана партиялык саясий ишмери, Кыргызстан Компартиясынын Борбордук комитетинин биринчи секретары, 3 жолку Ленин орденинин ээси, Кыргыз Республикасынын баатыры Турдакын Усубалиевдин өмүр жолу, ар бир жасаган иши, ар бир кылган кызматы баарыбыз үчүн өрнөк. Ал мекенге ак кызмат кылуунун бийик үлгүсү. Мына ошондуктан, урматтуу агайын туугандар, сиздер менен жапатырмак чогулуп, жарык маанайда, жакшы саамалыкта жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан, чыгаан адамдар зарыл болуп турган азыркы учурда Турдакын Усубалиев сындуу ири саясий ишмерлердин көзүнүн жоктугу таасын сезилип турат. Биздин алдыбызда анын өрнөктүү өмүрүн пир тутуп, мол тажрыйбасынан сабак алуу, татыктуу пайдалануу милдети турат.